Мурундун тегерегиндеги жайгашкан жаак беттин көңдөйлөрүнүн сезгенүүсү гайморит деп аталат. Анын пайда болушуна сасык тумоо, ринит, суук тийүү жана аллергиялык факторлор себеп болот. Башкача айтканда, ушул себептердин бирине чалдыккан соң жаак беттин көңдөйлөрүнүн ичиндеги былжыреттер сезгенет. Анан мурундан суу бөлүнүп чыга баштайт. Бара-бара сууктукка ар кыл вирустар, грибоктор, бактериялар таасир этип, ал иринге айланат. Бул процесс гайморит болот. Гаймориттин алгачкы белгилери: мурундан бырылдап суу куюлат, баш салаңдап ооруйт, мурун бүтөт, дем алуу начарлайт, азуу тиштерде оорушу мүмкүн, температура бериши мүмкүн. Гаймориттин түрлөрү: гайморит, ринит, сасык тумоо, суук тийүү сыяктуу кеселдер күчөп, узакка созулуп кетсе, көп учурда гайморитти жаратат. Өнөкөт гайморит: дарыланбай же толук дарылабай коюудан улам гайморит кармап, кайра басаңдай берген шартта ал оорунун өнөкөт түрүнө айланат. Өнөкөт гайморит адатта колдонгон дары-дармектерди тоготпой калат. Мында гаймориттин эле белгилери узак убакытка созулат. Мисалы, мурундун бүтүүсү, баштын оорусу, бырылдап суу куюлуу, дем алуунун начарлоосу. Гайморитти дарылоонун элдик ыкмалары: лавр жалбырагы: 3 чоң лавр жалбырагын мискейге салып, үстүнө аларды көмгүдөй кылып суу куясыз. Анан отту күйгүзүп, суу кайнаары менен кайра өчүрөсүз. Ысык абалында ага кичинекей сүлгүнү салып, суусун сиңиргенден кийин сүлгү менен мурунду, бетти жаап, муздаганча чалкалап жатасыз. Дарылоо курсу 6 күн. Байшешекей: бул жазгы кар кете элек маалда күнүнө бир жолудан 1-2 жума бою жасалуучу ыкма. Ал үчүн көк түстө гүл ачуучу байшешекейдин тамырындагы пьясчасын бүтүн бойдон казып келесиз. Анын ширесин суу менен 1-5 көлөмүндө аралаштырып, мурунга 3 тамчыдан тамчылатып турасыз. Хрен: алгач хрендин тамырын таза жууп, арчып, кыргычтан майда тишинен өткөрүү керек. Мындан идишке 70 грамм салып, буга 3 дана лимондун ширесин сыгып кошосуз. Даяр болгон аралашмадан 4 ай бою күн сайын эртең менен тамакка 20 мүнөт калганда жарым чай кашыктан жеп турасыз. Түрп: гаймориттен мурун бүтүп, баш ооруп, кулак чымырап турганда колдонуучу ыкмалардын бири. Түрптүн ширесин сыгып, ага узунунан оролгон кебес тыгындымы алып туруп, мурундун таноолоруна салып жатуу керек. Сарымсактын 8 шишесин майдалап туруп, 1 аш кашык алма уксусуна аралаштырасыз. Анан аны термоско салып, үстүнө 1 стакан кайнак суу куюп, тегерек четин сүлгү менен тумчулап 20 мүнөт жыттап отурасыз. Күнүнө 2 жолудан. Картошканы кабыгы менен сууга бышырып, суусун төгүп, оронуп отуруп, картошканын буусу менен дем алуу. Мурун, кулак, баш ооруганда мурунга чамгырдын ширесин тамызуу. 1 стакан кайнак сууга 15 грамм чай чөп, 10 грамм ромашка жана 10 грамм ашкөктү демдөө. Демделген маңызды аралаштырып, күнүгө мурундун таноолоруна 3 маал тамызуу керек.